ушундай эле батирди центрде канчага алса болот? Чөнтөгүмдө эле бар болсо экен деген ойда. Үйдү тетиге чейин кошуп салмак да. $2 миллион акча тапсам экен дегенде. Эмнеге баа жасайт дейм да? Анчалык неге бизде кымбат үйгө? Салам достор. Бүгүн Туңгуч районуна барып, бир батирди көрөбүз. Шарты кандай, баасы татыктуубу, ушул аймактагы жашоого ылайыктуубу? Баарын талдайбыз. Ошондой эле видеодо бул батирди Борбордогу окшош батир менен салыштырып көрөбүз. Саламатсыздарбы достор? Бүгүн ОСК Кыргызстан YouTube каналында жаңы чыгарылыш. Биз бүгүн Туңгуч районундабыз. Биз менен бүгүнкү күндө ОСКнын адиси Элибар Кутайбергенов. Саламатсыздарбы? Бүгүн Туңгуч районуна келдик. Бул жерде салынган көп кабаттуу үйлөрдүн таанышы боюнча үйлөр менен Тааныштырып кетебиз, тааныштырып кетебиз бүгүн. Сиздерге бүгүн ушул турак жай комплексинен бир бөлмөлүү батирди жана анын баасын көрсөтүп кеткенге аракет жасайбыз. Элибар ушул үй алып атканда биринчи үйдүн өзүн көрө электен мурун үйдүн тышына эмнеге караш керек? Биринчиден бул турак жайдын ичине киргенде эле могу детский площадка, оюн балдар ойногон площадка деп койсок болот. Ошонун чоңдугу экен да бул жердечи. Анткени бизде центр жакта үйлөрдү, турак жайлардын ичинде детский площадкалар мындай кичинекей эле бир түйүндө болуп калат. Анан чоң эмес да. Бул жерде абдан чоң экен. Экинчиден бул жерде бул эки үйдүн ортосундагы расстояние да. Негизи МЧСтин өзүнүн критерийлери бар. Жана пожарный машиналар келгенге депчи. Бул жерден көргөндөй эле ошо атайын жол салынган экен тегеретте. Үйдүн тышы менен дагычы ошондуктан биринчиден ошого көңүл буруш керек. Эгерде эксплуатацияга бериле элек үйлөр болуп калса, анда ошол тегеретте жол жок үчүн эксплуатацияга кирбей да калышы мүмкүн да. Эми киргенде эң биринчиден балдарыңыздар болсо детский площадканы караш керек. Эми экинчиден бул жерден деген ошо турак жайдын ичине кирүү жолдорун караш керек да. Анткени көчүп келип атканда деле сиздер мисалы машина киргизе албай, оокаттарыңызды сырттан бери ташып келгенде эле кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан бияк менен сүйлөшүп туруп кирип жүктөрүңүздү түшүрүп алганда оңой да негизичи. Кийин скорый чакырып бир нерсе болуп калса дагы алар кирип келгенге мүмкүнчүлүгү болуш керек да турак жайдын ичинечи. Мага эмнеси жакты? Например, биз баягында магистраль жакта Бактияр байке видео жасабады беле? Мындай эки үйлөр ушунчалык жакын, бири-биринин үйүнө, комнаталарына мындай күн тийбейт да. Бул жерде азыр мынакей күн чыгып аткан убактысында бул жактагы үй бул жактын күн тийбешине мындай тоскоолдук жаратпайт экен. Ошол боюнча азыркы күндө балким экономия болот, жер кымбаттаганынан көп эле мындай азыраак эле сотикке мындай алып туруп 5-6 блок кылып салышты да. Ал негизи көбүнчөсүн бул үйдүн жакындыгынан эмес, үйдүн бийиктигинен болот да. Эгерде могул жерге мисалы 20-30 этаж кылып салса, булардын деле биринчи, экинчи этаждарына күн тийбей калмак да. Болгону бул жерде ошол участок чоң болгондуктан булар ошол отступты жакшы алышкан экен. Ошондуктан бул жерде ортосуна балдарга атайын площадка жасап туруп, жакшы кылып жасаптыр. Ошонун санына бул эки үйдүн ортосундагы мындайча айтканда отступ чоң экен да. Бирок эгерде өйдө айта кетет делек, бул жерде деле мисалы могул үйдүн жанын карасаңыздар экөө жакын турат да. Негизи курулуш компания деле мындайынан кошуп бияка деле үй салып салса болмок. Анткени бул үч үй ошо биринин ортосундагы мына отступтары кичинекей эле да, чоң эмес. Бирок именно могу ортодогусуна атайын чоң площадка таштаган экен. Курулуш компаниясына деле мындай баа берсек болот. Көп мисалы курулуш компаниялар могул үйдү тетиге чейин кошуп салмак да. Ортосуна дагы бир $2 миллион акча тапсам экен дегенде. Бер жагы дегенде кошуп коймок. Анда эмесе кеттик. Бул жерден азыр бир бөлмөлүү батирди көрүп чыгалы. Биз батирдин ичиндебиз. Элибар, эмне деп ойлойсуз батир боюнча? Батир боюнча айта кетсек, бул жерден эң биринчиден потолоктун бийиктиги. Бул жерден көзгө илинет да. Эми мурдакы салынган үйлөрдө негизи 104-серияларды айта кетсек, там 2-4 бийиктигичи. Эгерде там 105-чи или кийинки кирпичтен салынган үйлөр, СССР убагында салынган үйлөрдө 2,7, 2,8 да, 3 метрге чыкпайт. Эми сталинкалар бул өзүнчө неме да, эми ал жерде 3,5 метр болот. Бирок жаңы салынган үйлөрдө ошо потолоктун бийиктиги 3 же 3,5 болот да, ригелге чейин. Бул жерден ригелден карай кетсек, бер жагы дегенде эле 2,8 болот да. Биринчиден квартиранын алаардын учурда ошо потолоктун бийиктигин карап,
экинчиден коммуникациялардын кандай абалда экенин караш керек да. Трубалар эскиби же жаңыртылганбы, ошону мурда салынган үйлөрдөн, эски үйлөрдөн карагандачы. Бул Советский Союздун убагында салынган үйлөр эле эмес, кийин деле мисалы 2005-2010 чейин салынгандардын деле кээ бир коммуникациялары эскирип калган да. Трубалары баягы уже Алмаштырыш керек болуп калган. Ошолорун караш керек, анткени алда баасына влиять этет да. Анткени андай мисалы трубалар эскирип калган болсо, сатып алгандан кийин аны кайрадан ремонт жасаш керек да. Жүрүңүздөр эми көрөлү анда, Или бар сиз коммуникация боюнча айтып кеттиңиз. Коммуникация боюнча эмне деген ойдосуз? Бул жерде эми баардыгы центральный экен. Экинчиден бул жерде пищеприготовление газ да турат. Тамак жасоосу, Ооба. Эски үй болгондуктан бул жерден ошо жана азыркы учурда аварийный клапан деп коет, ошондой жок экен, ошонусу эле бар да. Аварийный клапан кийинтен коюлуп баштаган. Бирок бул жерде ошондой эле аварийный клапан жоктугунан сигнализация коюлган экен да, газдын уровенинечи. Түшүнүктүү. Азыркы күндө бул үй микрорайон туңгуч жакта жайгашат. Ушундай эле батирди центрде канчага алса болот? Мисалы, азыр бул үйдүн баасын $50,000 деп айтып атышат да. Эгерде центрден ала турган болсок, бер жагы дегенде эле $1700 баштап $2000 чейин да квадрат метричи эски үйлөрдө деле. Бир бөлмөлүү квартираларга азыркы учурда көп мындай сатып алууга запростор көп. Ошондо ушундай эле батирди центрден издей турган болсок, бир 56-57ден өйдө карайт экенбизде. 60,000ден деле өйдө болуп калышы мүмкүн да. Ошондо, эгерде силер центрден үй алам дей турган болсоңуздар, силерде $60,000 чөнтөгүңөрдө болуш керек экен. Эми азыркы учурда рыноктун кабыл ушундай да. Ушул $60,000 сатып аткан адамдар мындай эмнеге мындай баа жасайт дейм да. Ал жерде деле кичинекей да 30 квадрат, 32 квадратный метрден лоджиялар менен кошулган да, туурабы? Анчалык неге бизде кымбат үйгө? Бизде көбү сатып алып атканда айтышат да, эмне үчүн кымбат депчи. Сатып аткан адам өзү каалаган бааны койбойт, элдер алып аткан бааны коет да. Ошол эле сатып алып аткан адамдар мисалы ошол квадратураны $60,000 алганга даяр болгондуктан ошол батирдин баасы $60,000 да. Эгерде бизде сатып алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо баасы ылдый болмок. Сатылбайт деле болмок да. Мисалы, азыркы күндө бул батир $50,000 деп рекламаларда жүрөт экен да. Чыныгы мындай сатып алуучу келсе, түшүрүп бере турган болсо, ал баалы мындай кошуналар билбей эле калышы мүмкүн да. Элдер ойлоп ушуга кетип атканса керек, мен деле ошонун бааны коем деген болбой атабы дейм да. Эми базар баасы ошо сатылган башка объекттерге карата коюлат да. Эгерде бул жерде мисалы 50,000ге сатылса, бул батир жанында жашап аткан кошуналар деле андан арзан саткысы келбейт да. Ошондой эле. Бул биринин аркасынан бири кете берет да. Эгерде бул батир сатылбай, баасы түшүп, анан сатылса, мисалы айтканда 50,000ге эмес, 48,000ге или 45,000ге сатылып кетсе, анда уже кошуналар да билип калат, бул жерде батирдин баасы 50,000 эмес, 45-48,000 экенинчи. Чоң рахмат, Эли бар сиз менен бир жолу батир алууга барганда, мындай сизди жанына салып барыш керек экен да, чөнтөгүмдө эле бар болсо экен деген ойда. Неге дегенде сиз мындай батирди көрүп туруп эле потолоктору эмнеси бар экен, эмнеси жок экен деп өтө жакшы карайт экенсиз. Чоң рахмат. Эмнеге дегенде биз үйдү ар күнү албайбыз. Например, нан алышыңыздар мүмкүн. Нан да алып атканда деле бул мындай простой пример да. Бүгүн свежийби же кечеки нанбы деп алабыз да. Үй алып атканда эмнегедир мен 10 жылдан бери ушул үй куруп атканда эле барып, мага ушул үй жагып атат, мага ремонт эле жагып атат деп алып алабыз. Анын документация жагынан кандай, ичинде эмне экенин билбей алып алгандар көп болуп атат. Ошон үчүн ушундай обзорлорду сиздер үчүн жасайбыз. Жакса лайк басыңыздар, балайка коюңуздар да, комментарийге жазыңыздар кандай, кайсыл объекттерди сиздерге айтып берели. Айткандай эле батареялардын астында адистерге кайрылыңыздар. Анткени бул жерден үйдүн визуалдуу түрүн эле эмес, документтерин да көрүш керек, караш керек. Көп нюанстар бар. Ошондуктан адистерге кайрылып, жок дегенде консультация алыш керек да. Анан издесеңиздер болот. Топтогон акчаңыздарды жөн эле коротпостон, бул акча силерге иштетилсин, силердин балдарыңарга иштетилсин. Бүгүнкү күндө проблемасы жок үй алам дей турган болсоңуздар, же болбосо минималдуу риск менен алам дей турган болсоңуздар, биздин адистерге кайрылсаңыздар болот. Жана айта кетет элем, квартираны алардын астында, акчаны берердин астында, ошол акчаны кандай
тапканыңыздарды унутпаңыздар да. Son сөз болду. Рахмат. Кандай деп ойлойсуздар? Батирди центрден алган оңбу же туңгучтан алган оңбу? Өз пикириңиздерди комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздердин да оюңуздарды биз көрөлү.